Бириккен Улуттар уюму эл аралык тынчтыкты, коопсуздукту колдоо жана бекемдөө, мамлекет аралык тынчтык кызматташтыгын өнүктүрүү максатында суверендүү мамлекеттердин ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде түзүлгөн эл аралык уюм. 24 октябрь 1945 жыл сайын Бириккен Улуттар уюмунун түзүлгөн күнү катары белгиленет. Бириккен Улуттар уюмунун уставында бекитилген башкы максаттары: эл аралык тынчтыкты жана коопсуздукту коргоо, мамлекеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү, дүйнө элинин бейкоттуулугун буза турган ар кандай агрессиялык актыларды, эл аралык талаш-тартыш маселелерин тынчтык жол менен чечүү жана жөнгө салуу, улуттук өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен улуттар арасындагы достукту, тең укуктуулукту өнүктүрүү, адам укуктары дилене, расасына, жынысына карабастан баардык адамдарга бирдейлигин бекемдөө жана эл аралык маданий, социалдык, экономикалык проблемаларды чечүүдө эл аралык кызматташууну камсыз кылуу. Азыркы учурда Бириккен Улуттар уюмунда 193 мамлекет мүчө болуп катталган. 1992 жылдын 2-мартында Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмга жаңы көз карансыздык мамлекет катары кошулган. Алгачкы жылдар кызматташуу ургалдуу жүрдү. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун институттар системасы менен кызматташуунун ылайыктуу форматын таба алды. Маселен, мүчө болгон 1992 жылы эле жайында Бириккен Улуттар уюмунун ЮНИСЕФ жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен эки тараптуу келишим түзүлдү.